Түркияда зомбулукка кабылган кыргызстандык келиндин бир тууганы социалдык тармак аркылуу президентке, УКМК башчысына жана жалпы элге жардам сурап кайрылган. Айтымында бир тууганы баласы менен бирге мурдагы күйөөсү тарабынан көп убакыттан бери зомбулук көрүп келген. Алар уктап жатканда үшөөнү укол коюп уктатып, уктагандан кийин групповое ыплас жаман жиркеничтүү нерселерди жасап, видеого тартып, интернетке чыгарышкан. Тургандан кийин эжемдердин денелери ооруп, уколдун издери табылган. Оздору жара, тамак жей алышпайт. Кичинекей баласы да ошондой. Ажырашкандан кийин күйөөсү баланы келип бир жумада бир алып, өзүнө алып кеткенге акысы бар. 6-7 сааттан кийин баласы келгенден кийин эркектерден качып, мамасына жабышып, эч жака чыкпай ыйлап, стресс алып, денелеринде уколдун издери бар болуп, көтөнү кызарып ооруп, оздорунун баары жара болуп, курсагы шишип, суу беттери да шишип келген состоянияда эжем ооруканага кайрылган. Бирок здоровый адамды биз текшере албайбыз деген жооп болгон. Сатып алганбы билбейм. Полицияга барган, папасына экинчи баламды бергим келбей эле, ушундай деп бардык ситуациянын баарын түшүндүрүп берсе дагы полицейскийлер андай кылганга акың жок, папасы бир жумада бир келип турганга имеет право деп, алар дагы ушундай сен бербесең балаңды угрожать этишкен, түрмөгө отургузабыз сени деп. Эжем айла жок, унчуккан эмес. Аларга жардамга барган улуу эжеси дагы зомбулукка учурап, ден соолугу начарлап кеткен. Ушул 4-5 айдын ичинде эле кадимкидей мен өзүм башынан эле мындай слабый болуп, көп ооруганыма байланыштуу маган батыраак действие бердиби билбейм. Абдан кыйналып келдим. Укол куюлгандай болуп, денем, буттарым, колдорум шалдырап, башым тегеренгенсип, оозум кургап, азыр деле оозторум жара болуп, анан эмне кылганын ошол дарылар куюлуп, эмне кылганын да билбейт да. Силерден жардам сурайм. Сиңдиме анын баласы, анан бизге ошол жардам бериш керек. Ушул жылдын 23 сентябрында эртең менен эрте келип жездем угрожать эткен эжемди. Эжем айласы кетип, өзүнө жана баласына кол салганга чейин жеткиришкен. Азыркы учурда психологически нездоровая деген диагноз менен жана айтып кеткен себептер менен түрмөгө каматышкан. Мен үйдө жалгыз иштейм, ата-энем караган, башка эжемдердин жардам бергенге шарты жок. Уже мен күчүм келбей калды. 2 жылдан бери биз нанимать эткен түрк адвокаттарын бүтүп азыр жездемдин сторонасында. Такыр күчүм жок, айла жок, силерге кайрылып жатам. Бул маселени жогорку кеңеште депутат Медералиев дагы көтөрдү. Ал мекендешибизге жапа турмак жардам берүүгө чакырды. Кыргыз Республикасынын жараны өзүбүздүн карындашыбыз. Ошол мамлекеттин жаранына турмушка чыгып, азыркы учурда бир топ укуктары, эркиндиктери чектелип, мыйзамсыздыкка дуушар болуп аткан чак экен. Менин пикиримде биздин жарандар чет мамлекетте жүргөндө, эгерде укуктары, эркиндиктери бузула турган болсо, баардык тиешелүү мамлекеттик органдар жапа турмак маселесин чечкенге аракеттениши керек. Ошончо урматтуу төрагалык кылуучу Нурбек Өрбекчи, сизден өтүнүч менен расмий кайрылып кетем. Протоколдук тапшырма тиешелүү Тышкы иштер министрлигине аппаратка берип койсок, аталган эжебиздин маселесин тез, ыкчам, мыйзамдуу чечилишине көмөк көрсөткөн. Рахмат. Рахмат, аппарат эске алгыла.